Ал жолдошу менен ажырашып, барар жери жок калыптыр. Кыйналып, жардам сурап, ыяп чалган. Мен ага борум оруп ачып кеттим. Акыры өз көзүм менен текшерүүнү чечтим. Бир күнү күтүүсүздөн үйгө эрте келдим. Ошол жер Шелковскаяга жакын патер болчу. Үй өтө тынч, өтө коркунучтуу тынчтык. Эшикти ачтым. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер үй, жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыйдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Саламатсыздарбы Тушунбек YouTube катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Москвага досумду бору барып чакырсам, жолдошума тийип ал дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Урматтуу мекендештер, бет кабартында берүүбүзгө 2 жыл толду. 2 жылдан бери көрүп келген мекендештерибиз болсо комментарийге плюс белгисин калтыра кетиңиздер. Бет кабартында берүүбүз көптөн бери чыкпай калды. Мындан ары буйруса батма-бат чыгып турат. Сіздердің да жүрегі экөөгө сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Саламатсыздарбы? Мен бүгүн бул жерге бет кабартында берүүгө өз каалоом менен келдим. Бул окуя менин жеке жашоомо байланыштуу болгондуктан жүзүмдү жашырууну туура көрдүм. Баары Москва шаарында, Шелковская метро аймагында башталган. Жолдошум экөөбүз Москвада 10 жылдан бери жашап, иштеп жүрчүбүз. 4 балабыз Кыргызстанда болчу. Биздин максат балдарыбыздын келечеги үчүн иштеп, шарт түзүү эле. Жолдошум такси айдачу, мен да иштечүмүн. Кийинки күндөрү бири-бирибизди дээрлик көрбөй калчубуз. Бир күнү Кыргызстанда жашаган жакын досум мага кайрылды. Анын аты Нуржан болчу. Ал жолдошу менен ажырашып, барар жери жок калыптыр. Кыйналып, жардам сурап, ыяп чалган. Мен ага борум оруп ачып кеттим. Сиздер ушундай абалда досуңузду башка өлкөгө чакырып, үйүңүзгө киргизет белеңиздер. Мен ойлонбой туруп аны Москвага чакырдым. Кел, жалгыз калбайсың дедим. Нуржан биз менен жашай баштады. Мен аны бир туугандай көрдүм. Үйүмө киргиздим, тамак бөлүштүм, ишенич бердим. Бирок убакыт өтө баштаганда үйдүн ичинде атмосфера өзгөрдү. Мен жумушта болгом, жолдошум да иште. Көбүнчө үйдө Нуржан калчу. Бир нече убакыттан кийин кошуналардан ар кандай сөздөр келе баштады. Бир күнү бир эже мага келип, жолдошуң менен досуң Нуржан өтө эле жакын болуп жүрөт деди. Сиздер мындай сөздү уксаңыздар, ишенесиздерби? Же көңүл бурбай коесуздарбы? Башында ишенген жокмун. Анткени экөөнө тең ишенчүмүн. Бул жөн гана ушак деп ойлодум. Бирок жүрөгүм тынч болбой калды. Күн сайын ичимде шек күчөй баштады. Акыры өз көзүм менен текшерүүнү чечтим. Бир күнү күтүүсүздөн үйгө эрте келдим. Ошол жер Шелковскаяга жакын патер болчу. Үй өтө тынч, өтө коркунучтуу тынчтык. Эшикти ачтым. Жана ошол учурда мен шок болдум. Мен ишенген эки адам, жолдошум жана мен боор ачып үйгө киргизген досум Нуржан бирге бир жерде менин көз алдымда. Эгер сиз ушундай көрүнүштү көрсөңүз, биринчи реакцияңыз эмне болмок? Ошол учурда үнүм чыкпай калды. Көзүмө жаш да келген жок. Ичимде бир нерсе сынып кеткендей болду. Мен эч нерсе дебей чыгып кеттим. Үйгө келгенден кийин чоң уруш болду. Ыйладым, сурадым, түшүнүүгө аракет кылдым.
бирок кеч болуп калган экен. Кийин билдим бул бир жолку эмес экен. Алар жашыруун жолугуп жүрүшүптүр. Акыры Нуржан жолдошу менен кошо башка жака кетип калды. Мен болсо 3 бала менен жалгыз калдым. Боор ачып жардам бергем, бирок жыйынтыгында баары урады. Азыр мен балдарым үчүн жашап жатам. Кандай кыйын болсо да өзүмдү кайра тургузууга аракет кылып жатам, бирок ичимде жоопсуз суроолор көп. Мен кайсыл жерден жаңылдым? Нуржанга жардам берүүгө ката болдубу? Же ишенимди туура эмес адамга бергенимби? Сиздердин оюңуздарча мындай чыккынчылыктан кийин кечирүү керекпи? Же бир жолу сынган ишенимге чекит коюу туурабы? Балдар үчүн чыдап жашоо керекпи же өз жашоону тандаш керекпи? Урматтуу көрүүчүлөр, чын жүрөктөн кеңешиңиздерди күтөбүз. Ар бир пикириңиздер мен үчүн маанилүү. Ооба, урматтуу мекендештер, сиздердин ой пикириңиздер өтө маанилүү. Сөзсүз кеңешиңиздерди бере кетиңиздер. Сиздердин да жүрөгү сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Ар дайым ушул берүүбүздү көргөн мекендештер болсо, комментарийге плюс белгисин калтырганды унутпаңыздар. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер үй, жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыйдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз.